Кыргызстанда жеке авто мектептердин ишмердүүлүгү токтотулду. Жеке авто мектептердин жетекчилеринин айтымында көп жылдардан бери лицензия алып, мыйзам чегинде иштеп келген мекемелер күтүүсүздөн жабылган. Азыркы тапта алар жаңы курсанттарды кабыл албай, буга чейинки катталган окуучуларды гана окутууну жүргүзүп жатышат. Бизге ушу жаңы жылдын алдында точно числосун эсимде эле жок, бирок кат бар. Биздин УНА мекемесинен директордун орун басары кат жөнөткөн. Жаңы жыл после 1 января не набирать курсантов деп, биз ошол боюнча курсанттарды кабыл алган жокпуз. Бирок окуйм деп келгендер көп. Биз аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Биз азыр эч кандай жогору жактан кабар жок. Лицензиябыз жана кабыл алуу токтотулган. Окуу пландарды биз көрдүк. Ошол В категориясы 10 ай, ВС категориясы 1 жыл 12 ай. Переподготовкалар С, Д ээлер алар 4 айдан болгон экен. А категориясы 6 ай депчи. Башка жок. Бийлик жеке секторлорду жаап айдоочуларды даярдоону толугу менен мамлекеттик системага өткөрүүнү пландап жатканын билдирди. Жаңы модуль боюнча окутуу мөөнөтү 10 айдан башталат. Өкмөт өкүлдөрү бул кадам окутуунун сапатын жогорулатуу жана жол кырсыктарын азайтуу зарылдыгын айтышууда. Жаңы мамлекеттик авто мектептерде кандай тартипте ачылаары, жеке авто мектептердин тагдыры эмне болору боюнча, транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик борборунун Жалал-Абаддагы бөлүмүнө азырынча маалымат бериле электигин айтышууда. Везде действительно маалымат вообще ноль, да, маалымат. Чын. Болсо мен аны жашыратпайм. Жашырбайт элем, айтып берет элем болгондой эле. Кабар келет. Кабар келек вообще, даже кат жүзүндө келек. Айдоочулук күбөлүктү алуу үчүн окутуунун узактыгы жол кырсыктарын азайтууга багытталганы айтылууда. Бирок авто мектептердин мугалимдери мындай чечим менен жол кырсыктарын азайтууга мүмкүн эмес дешет. Эми план боюнча 2 ай, 2,5 ай соп-сонун окутулуп жатат. Анан жол транспорт кырсыктары буга байланыштуу эмес деп ойлойм. Себеп дегенде бул жерде ички сынак болот, андан кийин УНА мамлекеттик немесинде да сынакты өткөрүшөт. Сынактан өтпөгөн окуучу ал билимди жетиштүү деңгээлде албады дейилет, аны кайра даярданат да. Азыркы күндө даярданбаган, окубаган окуучу айдоочулук күбөлүк ала албай атат. Менин оюм, мисалы 4 ай кылып койсок, анда болот элек. Мисалы жарым айга кайсыдыр бир нерселерди кош. Жарандар айдоочулук күбөлүк алуу мөөнөтүн узарышына тынчсызданып жатышат. Бул метод айдоочулук күбөлүк алууну каалагандардын убактысын гана эмес, капчыгына да олуттуу таасир тийгизерин билдиришүүдө. Негизи кыскартса болмок, 12 ай өтө эле узак болуп кетет. Өзбекстан, Казакстанга кетип калат да балдар окуганы, право алган. Ошо минус да. Аякта аз бекен? Азыраак экен да. 1-2 досум ham кетти ошо. Көбүнчө авария болот, башка болот деп туура эле менимче. Ошо минимум 3 ай, 2 ай болсо жакшы. 3,5 ай вроде нормально. Андан кийин 12 ай өтө эле узак болуп кетет да. Почти 1 жыл эле кетип калат атпайбы право окуганы. Анын арагында экзамендер бар. ИИМдин ардагери Мухтар Исмаилов жеке мектептерди жабуу мыйзамсыз болгонун билдирүүдө. Жүргүзүлө турган реформа этап менен ишке ашса, мынчалык нааразычылыктар болмок эмес деген пикирди карманат. Мына ошо акыркы неделяда биздин мамлекетибизде болуп көрбөгөндө элдин нааразычылыгы күчөп атат да. Келип эле ошо айдоочулук күбөлүктү бергенге, машиналарды регистрация кылганга, авто мектептерге мында айдоочулук күбөлүктү бергендерге мамлекетибиздин министрлер кабинетинин эч кандай токтому чечими жок эле, булар өздөрүнчө реформага барып атат да. Мен ойлоймун, бул туура эмес. Өкмөттүн кандайдыр бир чечими болуш керек, биринчиден. Экинчиден, мен айтамын, 11-12 ай окутканга, анан кийин Б категория 70 миң, БСС менен 80 миң деген булар дагы туура эмес. Президенттин иш башкаруусу Каныбек Туманбаев өзүнүн социалдык баракчасы аркылуу мындан ары курсанттарды мамлекет көзөмөлдөгөн авто мектептер гана окутаарын жана жаңы бекитилген окуу стандарттарына ылайык жаңы окутуу планы үчүн билдирмелер февраль айынын орто чейинен тартып кабыл алына баштаарын билдирди. Дастан Осмонов, Шайыр Зайырбек уулу, Регион.